Акыркы күндөрдө коомчулукта өлкө гимнин алмаштыруу боюнча кайчы пикирлер айтылып, кызуу талкуу жүрүүдө. Буга байланыштуу кабар агенттиги мамлекет башчысына кайрылып пикирин укту. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич? Саламатчылык. Учурда мамлекеттик гимнге байланыштуу талкуу ЖМКда, социалдык тармактарда да кызуу жүрүүдө. Бир бөлүгү башка иш калбай калдыбы, кереги жок дешсе, бир бөлүгү ооба, чын эле алмаштырып койсок болот дешүүдө. Гимнди өзгөртүш керек деген маселе боюнча сиздин пикирди билсек. Өзгөртүп койсок жакшы эле болот. Жаңылап койсок анын эмнеси жаман? Азыркы гимнибиз 33 жыл мурда азаттыкка чыгып, эгемендүүлүк алган жылдарда жазылган. Мына биз азат болдук. Мына биз эгемен өлкө болдук. Кыргыз эли өз тагдырын колуңда, алгалай бер деп, ошол мезгилде гимн жазгандар кубаныч менен, толкундануу менен жазышкан. Андан бери 33 жыл өттү. Биз мамлекет катары толук калыптандык, дүйнө жүзүнө таанылдык. Эми 100 жыл өтсө да азаттыкка чыктык, эгемен өлкө болдук деп ырдап жүрө беребизби? Ошондуктан эми өз алдынча мамлекет экенибизде, 5000 жылдык тарыхыбыз бар эл экенибизди ырдап, жаштарга, келечек муундарга дух бере турган гимн жазып койсок эмнеге болбосун. Албетте, азыркы гимнибиз дагы унутта калбайт. Биринчи гимнибиз катары архивде тарых болуп кала берет. Тууну оңдоп коелу дегенде да айрым демагог популисттер каршы чыгышкан. Азыркы туубуз жаман болдубу? Мурдагы туудан бир тепкич өйдө. Мурдагы туубуздагы күндүн белгиси, же күн кара эме эмес, же пилораманын арасы эмес, түшүнүксүз эле белги болчу. Азыркы тууну көргөн адам дароо эле күндүн нуру экенин түшүнөт, жаркырап турат.